Бул узундугу 6 чакырымды түзгөн канал механикалык жол менен тазаланууда. Аны менен 7 айыл аймагына караган 2800 гектар айдоо жерлери сугарылат. 3 күндүн ичинде арыктын 3,5 чакырымы чабылып, иштер кызуу жүрүүдө. Ага жергиликтүүлөр да көмөктөшүүдө. Айрылып, чөп чыгып, сүт айрылып, жерин айрылып, сүт чыккан деген заман келди. Элибиз азыр тыныч жаткан жер жок. Баары үйрө менен камсыз болуп атат. Буюрса, ар ким өзүнүн көмөсүнө гүл тартып иштеп атат болом. Жакшы буюрса, эл жакшы, бурсак кайгысы жок. Аман эсен баары. Мына осторго чоң рахмат. Ушу бар эмесин жардам бер десем, экскаваторун берип, колдон келген жардам берип атат. Жетөгүз райондук суу чарба башкармалыгынын карамагында 7 даана техника бар. Алдарды тазалоого 2023 жылкы жаңы техникалар тартылып, иштөө кыйла жеңилдеди. Калды. Андан сырткары ар бир гидро бөлүмдөрдө райондук суу чарба башкармалыгынын кызматкерлери оңдоп түзөө иштери менен алек болушуда. Жалпы бул канал менен 2880 гектар суга таянтын камсыздайт. Дагы бир айта кетчү баса белгилей кетчү нерсе, быйыл бизге жаңы азыркы иштеп аткан экскаватор, андан тышкары дагы бир манипулятор спецтехникасын алдык. Быйыл Жетөгүз районунун суу чарба башкармалыгына республикалык бюджеттен 16 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Мамлекеттин каражаты көйгөйлүү каналдарды оңдоого жумшалат. Белгилей кетсек, учурда район аймагында ички арык каналдар тазаланып, дыйкандарды өз убагында сугат суу менен камсыз кылуу аракеттери көрүлүүдө. Бул техникабыз бир айдын жүзү болду келгенине. Элге биз багы сууну коромжусуз убагында тез жеткизип берүүгө бул трактор мындай Шамдагай жакшы иштейт экен. Мурунку техникаларыбыз эскирди эле, ал деле Кытайдыкы болчу. Ал багы куу азыраак эле, бул чоңураак экен. Муну менен багы жумушубузду ылдам тез кылганга көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ысык Көл облусунда быйылкы жылкы ирригация тармагына бөлүнгөн 115 миллион сомго бир катар капиталдык курулуш иштери жүргүзүлөт. Мындан сырткары 8 суткалык жөнгө салуу бассейндеринде оңдоо иштери менен 27 чакырым суу каналдарында механикалык тазалоо жагы каралат. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн.